Бүгүн 23 январь күнгө дүйшөмбү Талас облусунан алынган соңку жаңылыктар менен тааныштырып, студияда мен Жаркынай Тургунбекова. Саламатсыздарбы? Алгач күндүн маанилүү окуяларынан кыскача. Жамбыл облустук Казак драма театрынын сахна чеберлери Талас драм театрында. Жол боюнда мыйзамсыз күйүүчү май саткандарга атайын рейд өткөрүлдү. Аялдарды ар тараптан өнүктүрүү керек. Элеттик активдүү аялдардын форуму. Алгач расмий кабарлардан. Облустук мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчыларынын республикалык кеңешмеси өз ишин жыйынтыктады. 3 күндүк кеңешменин жыйынтыгын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров чыгарды. Белгилей кетсек, кеңешменин ишине министрлер кабинетинин мүчөлөрү, мамлекеттик банктардын жана өнүктүрүү фонддорунун жетекчилери катышты. Жыйындын жүрүшүндө мамлекеттик банктардын, ошондой эле өнүктүрүү фонддорунун жетекчилери 2023 жылга пландарын сунуштап, анын ичинде аймактык долбоорлордун жана демилгелеринин алкагында өз ара аракеттенүү мүмкүнчүлүктөрү тууралуу айтып беришти. Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонд тарабынан жалпы суммасы 480 миллион АКШ долларынан ашык 3281 долбоор каржыланганын белгилеп, аймактык долбоорлор уюмдун артыкчылыктуу багыты экенин кошумчалады. Венгрия-Кыргыз өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын төрагасы Темирбек Эркинов фонд 10 жылдык мөөнөт менен 5 миллион долларга чейинки долбоорлорго каржылык колдоо көрсөтүүгө даяр экенин билдирди. Учурда фонд 8 долбоорду ишке ашырууда, анын ичинде кичи ГЭСтерди куруу жанданууда. Ушул тапта 50ге жакын орто жана кичи ГЭСтер курулуп, Камбарата 1 ГЭСинин курууга даярдык иштери жүргүзүлүп жатат. Жол, көпүрө, туннель, электр, аба чоалгалары жана башкалары. Жогорудагылардын баарын эске алуу менен ушул жылдын май айынан баштап электр энергиясына болгон тарифти 0,77 тыйындан 1 сомго көтөрөбүз. Антесек энергетика тармагыбыздын биротоло жоготуп алуу коркунучу бар. Себеби бүгүнкү күндө өзүбүздүн өндүрүлгөн электр энергиянын өздүк наркы токтогулда чыккан жерден 21 тыйын болгону менен энергетиктердин эмгек акысы, эскилиги жеткен трансформаторларды, зымдарды, мамычаларды алмаштырууларды кошулуп отуруп 1 киловатт-саат электр энергиянын өздүк баасы 2 сом 38 тыйынды түзөт. Бүгүн 23 январда Казакстан парламентинин сенатынын төрагасы Маулен Ашимбаев Кыргызстанга расмий иш сапары менен келди. Белгилей кетсек, Маулен Ашимбаев расмий иш сапарынын алкагында Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев менен жолугушуп, эки тараптуу алакаларды арттыруу маселелерин талкуулайт. Муну менен катар парламент депутаттарынын катышуусунда кеңейтилген курамдагы жолугушуулар өтөт. Ошондой эле сенат төрагасы президент Садыр Жапаров менен да баарлашып, улуу калемгер Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата уюшулган форумга катышат. Бишкекте Кыргыз Республикасынын баатыры, Кыргыз эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата Кыргыз-Казак интеллигенциясынын эл аралык форуму өтөт. Форумдун алкагында кечээ Казакстан Республикасынан Аскар Токпанов атындагы Жамбыл облустук Казак драма театрынын чеберлери 1 күндүк иш сапары менен Таласка келишти. Башкы максат улуу жазуучубуздун чыгармаларын даңазалоо менен эки элдин маданий байланышын бекемдөө. Казакстан Республикасынан келген конокторду Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Кыял Жанузакова тосуп алды. Андан соң театр чеберлери улуу жазуучунун кичи мекени болгон Шекер айылына барышты. Аскар Токпанов атындагы Жамбыл облустук Казак драма театрынын чеберлери Күркүрө маданият үйүнүн ичинде жайгашкан. Кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун музейи менен жакындан таанышып чыгып, элесине таазим кылып, Куран окушту. Улуу жазуучу төрөлгөн жер, киндик кан тамган жер Талас жергесинен башталсын деген ой менен биз атайын ушул форумдун алкагында Жамбыл облустук театрын Айтматовдун чыгармаларынын бирин аткарып, ушу бизге Талас элине коюп берүүсүн чакырганбыз.
мына бүгүн ошо казак театры келип отурат. Жаңыча өзгөчөлөнгөн авангард стилиндеги Жерене спектакли коюлмакчы. Жамбыл облусунан келген чыгармачыл делегациянын сапары улуттук Манас Ордо комплексинде уланды. Алар Манас атанын күмбөзүнө зыярат кылып, Куран түшүрүп, казак театр чеберлери үчүн манас айтылды. Мінекей сол аталарымыздың салып кеткен ізімен, бабалардың жолымен, бүгін бізде сол Шыңғыс Айтматов адамымыздың 95 жылдық мерейтойына сол өнер көшімен келіп отырмыз. Қазақ пен қырғызды бөліп қарауға болмайды ғой. Тілі де, діні де, түрі де, ділі де бәрі ұқсас. Бізді құшақ жайып қарсы алып жатыр. Шыңғыс Айтматов адамымыздың тойы құтты болсын. 100 жылдығында да үлкен бір шарада ат салысып жүреміз деген үлкен үмітіміз бар, ниетimiz бар, тілегimiz бар. Быйыл Кыргыз Республикасынын баатыры, кыргыз эл жазуучусу, дүйнөлүк адабияттын алпы Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгы белгиленет. Анын алкагында 24 январда Кыргыз-казак интеллигенциясынын эл аралык форуму өтөт. Эл аралык иш-чара президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен уюштурулууда. Алатаудан аламға үн салған, шекерден аттан шығып Шекспирден ашып кеткен Кыргыздын бір ұлттық сыймығы, залқар жазушы Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдығы бүгін түрк дүйнөсүндө андан тышкары кете турган болсок бүтүндөй адамзаттык алкакта өзүнүн 95 жылдыгы белгиленип атат. Эми бул эмне үчүн 24-ндө Бишкектен башталып аткан иш 22-синде Таласта болуп атат деген суроо болушу мүмкүн. Айтматовдун биринчи мекени Талас болгондуктан Айтматов дегендин биринчи кадамы бул Таластан башталыш керек деген идеянын негизинде 22-синде бүгүн Жерене спектакль Талас элине коюлуп атат. Демек, Айтматов 95 жылдыгынын эң алгачкы иш-чарасы катарында башында Талас турат десек болот да. Белгилей кетсек, Аскар Токпанов атындагы Жамбыл облустук казак драма театрынын чеберлери облус башчысы Бакытбек Нарбековдун чакыруусу менен келишти. Ендігі біздің келгендегі әсеріміз өте керемет, өте таудың ортасында таза ауа, халықтың, мына достықтың арқасы шығар, келгеннен күтіп жатыр қырғыз бауырластар. Құшақ жая. Соған ризамыз. Кішкене уайым бар, кішкене. Өйткені сіздер қандай көзқараспен қарайсыздар, біз қандай жүрекпен сіздерге жеткізе аламыз. Бірақ сәтті болады деп ойлаймын. Мен өзім о жерде жер ананы сомдаймын. Жер ананың образындамын. Бул күнү казак сахна чеберлери Капар Медетбеков атындагы Талас облустук драма театрында улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынын негизинде Жерене спектаклин тартуулашты. Жаркынай Тургунбекова, Чыңгыз Бокошов, Эркинай Жумабекова, Талас облусу. Теманы улай. Аскар Токпанов атындагы Жамбыл облустук казак драма театрынын сахна чеберлери Капар Медетбеков атындагы Талас облустук драма театрында Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу чыгармасынын негизинде Жерене спектаклин коюшту. Казак өнөрүн көрүүгө келген Талас облусунун тургундары жылуу кабыл алып, театр чеберлерине ыраазычылык билдиришти. Чыңгыз Айтматовдун атамекендик согуш жылдарын сүрөттөгөн Саманчынын жолу чыгармасы казак театр чеберлери тарабынан сахналаштырылып тартууланды. Анда чыгарманын башкы каарманы Толгонай менен Жерененин диалогуна басым жасалган. Согуш апатында балдарын жоготкон эненин кайгысы, оруктагы эмгеги, көтөрүмдүүлүгү, күчтүүлүгү, адилеттүүлүгү сахнада чагылдырылган. Чыгарманын өзгөчөлүгү Жерене менен Толгонайдын диалогунан башка окуялар элдик чыгармачылыктын негизинде музыкалаштырылып коштолгон. Казакстан Республикасынын эл артисти Макен Рахимжан кызы Толгонайдын образын 13 жылдан бери сахнада тартуулап келет. Бул каарманды сахнага алып чыгуу казак артистинин жаш кезиндеги кыялы болгон. Айтымында бул образ ал үчүн чоң жоопкерчиликте, зор чеберчиликте талап кыларын белгилейт. Буну алып чыгуу үчүн өтө көп үлкөн дайындык керек болду, ички жыйнакылык керек болду. Энди режиссерубуз мыкты болгондуктан onun üstüne енді Толгонайдың үлкен чоң монологтарын айтпағаннан кейін, оның қысқа несі болғаннан кейін, іштей бұлай образға кіріп кету өте қиынға соқ.
Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу чыгармасын кайрадан жаңылап, символикалык драма катары музыкалаштырып сахналаштыруу казак режиссеру Кубандык Касымовго таандык. Чыгармада диалог аз колдонулуп, пластикага басым жасалган. Кыргыз элдик чыгармалары жана күүлөрү менен коштолуп, көрүүчүлөргө жогорку маанай тартууланды. Көрүүгө зар болгон ананын эң соңгусу мен ак болайын. Тек қана Толғанайдың бір трагедиялық азабын көрсетпей, оны осы қырғыз елінің фольклорында осы Толғанайды арқылы беруге тырысты. Ел өте жоғары қабылдады. Оны біз ыстық қошеметінен, осындай бүгінгі қойылымға деген өзінің әсерінен байқадық. Сахнанын ажарын ачып, чыгарманы ийине жеткире аткарып, көрүүчүлөрдүн купулуна толгон каармандардын бири Жерене болду. Театр көрүүчүлөрүнө Жерененин образын жеткирүү зор чеберчиликти талап кылган. Ол жерди мен бир карыя анамен өмүрдө көп билген эмес, көп көргөндөн сура дейди ғой. Әулиелі ана сыяктуу болуп елестетип, сол ана калай сөйлөр эди, урпагын калай тарбиелейт. Бирдан алдым енді. Казак театр чеберлеринин өнөрүн көрүүгө келген коноктор өзгөчө сезимдерге курчалып, жагымдуу маанайда узашты. Бул чыгарма өтө жогорку деңгээлде коюлду. Канча эне жөнүндө, турмуш жөнүндө алынган 1 сааттын ичинде баарыбызга түшүнүктүү болуп койду. Бул маанайдын туу чокусы деп койсок, эки элди бириктирип атат, достукту бириктирип атат. Жалаң бир кыймыл менен, окуя менен, сөзү жок, асырак сөзү. Жерене менен гана Толгонайдын сөзү. Менимче, şu Талас эли бүгүнкү театрга келип көргөндөр Чыңгызды да бир элестетип, жана мүмкүн түшүнө кирет деп аткан болсо да. Спектаклдин соңунда көрүүчүлөр узакка созулган кол чабуулардын коштоосунда өз ыраазычылыктарын билдиришти. Жамал Байырбек кызы, Калмурат Мейманбеков, Мелис Элебесов, Бекжан Жумабек уулу, Талас шаары. Акыркы учурда жол жээгинде туруп, коопсуздукту сактабай, күйүүчү май саткан жайлар көбөйүп келүүдө. Мамлекеттик салык кызматынын тапшырмасынын негизинде мыйзамсыз соода жүргүзгөндөргө мамлекеттик салык кызматынын эсепке алынбаган товарлар менен иштөө жана жүктөргө байкоо жүргүзүү боюнча Талас облустук бөлүмү жана Талас облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери менен биргеликте мыйзамсыз соода жүгүртүүгө бөгөт коюу максатында рейд жүргүзүлдү. Кененирээк кийинки сюжетте. Кара Буура жана Бакай Атай райондорундагы рейд мамлекеттик салык кызматынын тапшырмасынын негизинде мыйзамсыз күйүүчү май саткандарга соода жүгүртүүгө бөгөт коюу максатында жүргүзүлдү. Анда жол жээгинде талапка жооп бербеген жана мыйзамсыз соода жүгүрткөн май сатуучу жайлардын ээлерине тиешелүү айып пул кагаздары толтурулду. Бул иш-чара мамлекеттик салык кызматынын тапшырмалары бар. Бул межведомственный комиссия тапшырма аныктаган, ушул орусча айтканда кустарный метод деп коет. Ушундай соодага бөгөт коюу. Себеби бул иш-чара ушул жерде жашаган адамдарга эле кооптуу. Анткени алар күйүүчү май сатышат. Ошолорго ошондой иш-чарага тыюу салуу максатта болуп жатат. Алдыдан бул боюнча биздин иш план бекитилген. Бул иш план боюнча ушундай рейдтик иш-чара токтобойт. Ошол себептен ушундай жол жээктерди, ушундай ар кандай кустарный метод дейт орусча, бул ошо жашырып сатуу деп койсок болот. Ушундай ишке барган адамдарга айтат элем, мындай ишти кылбаңыздар, мындай соода мыйзамсыз. Рейд учурунда жол жээгинде мыйзамсыз күйүүчү май саткан бир нече кооптуу жайлар текшерүүгө алынды. Жумушсуздуктун айынан ошундай жол менен киреше таап жатабыз. Биздин ишмердикке бөгөт коюлбай, мүмкүнчүлүк берилсе дегендер да болду. Эки балам безин сатып атканына берди. Бери өзү бирөөдүн жери, арендага алганбыз. Арендага алып, мына жолдун боюнан 3 сом ишкерлер келет, алып келет, чыштап кетет. Жан багып атырык да кыскасы. Ошондой. Эки балам бирөө 18-те, бирөө 20-да. Иштейин десек жумуш жок. Акимчиликке деле кайрылганбыз. Ровузга да барып, начальникке туура түшүндүрүп айттым. Мурдан баргам. Мына бүгүн дагы облгайдан келиптир. Бүгүн дагы акт түзөбүз, запрет кылабыз дейт. Ошону бир жакшы жагынан бир чечип берди өкмөт.
Газпромго салыштырмалуу айылда дыйкандарга да жакшы болуп атыр. Бензин, мисалы бензинди Газпромдон алганга азыр ар ким чөнтөгү позволять этпейт. Ушуну жогорку кеңештен да чечип берип койсо болмок. Алакаларды мына Казакстан менен ачык кылып койсок жакшы болмок. Бизге пайда, дыйкандарга пайда. Эскерте кетсек, жол жээктерде күйүүчү май сатып, мыйзамсыз соода жүгүрткөн жеке жана юридикалык жактарга 12 миңден 35 миң сомго чейин айып пул салынат. Жана жоопкерчиликти сезбей, ишмердиктерин уланткандарга мамлекеттик салык кызматынын тапшырмасынын негизинде мыйзамсыз соода жүгүрткөндөргө мамлекеттик салык кызматынын эсепке алынбаган товарлар менен иштөө жана жүктөргө байкоо жүргүзүү боюнча Талас облустук бөлүмү жана Талас облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери менен биргеликте текшерүү рейдтери байма-бай жүргүзүлүп, тиешелүү протоколдор түзүлөт. Мыйзамды билбей калуу жоопкерчиликтен бошотпойт. Сыймык Барманов, Калмурат Мейманбеков, Талас облусу. Мамлекеттин фондундагы айыл чарба жерлери үрөнчүлүк, асыл тукум, дыйкан чарбаларына пайдаланууга берилет. Бул аракет азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу, айыл чарбасын тамак аш жана кайра иштетүү өнөр жайын өнүктүрүүгө жол ачат. Бул тууралуу Бакай Ата райондук администрациясынын демилгеси менен өткөрүлгөн жыйында айтылды. Ага айыл өкмөт башчылары, жер адистери катышты. Темага кабарчыбыз токтолот. Мамлекеттин фондундагы айыл чарба жерлеринин 25% айыл чарба министрлигине өткөрүлгөн. Буга чейин бул жерлер дыйкандарга ижарага берилип келген. Эми министрлер кабинетинин 309 токтомунун негизинде бул жерлердин 50% райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын көзөмөлүнө алынат. Аталган жерлер айыл чарба кооперативдерине үрөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларын өнүктүрүү багытында дыйкандарга ижарага берилет. Бизге өткөн жерлердин 50% 1256 гектар жер өттү бүгүнкү күндө. Ижара келишими бүткөн 497 гектар жер бар. Ошону бүгүнкү күндө конкурска коюп атабыз. Биринчи мөөнөтү 5 жылга берилет жерлер. Ошо келишимдин шарттарын бузбай аткарган, айыл чарба жерлерин жакшы пайдаланган, жерлерди которуштуруу айдап, бардык шартты аткарган кишиге кийин 15 жылга узартылып берилет. Мамлекеттик фондунун жерлерин пайдалануунун натыйжалуулугун жогорулатуу талабы коюлууда. Ал жер аянттары сапаттуу үрөн өндүрүүгө, азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууга, дан эгиндерин өстүрүүгө, жердин малдын асылдуулугун арттырууга кызмат кылуусу керек. Андыктан бул жерлерди ижарага алган дыйкандар жоодогу талаптарга жооп бериши шарт. Жерди жакшыртууга шарт түзөт. Себеби биз ушу жерди берип атканда келишимде жердин 1/3 буğday, дан эгиндерин айдоого милдеттендиребиз. Ал эми жердин жарымысын көп жылдык чөптөрдү айдоого милдеттендиребиз. Калган жерди дыйкан өзүнүн каалаган өсүмдүктөрүн эгет. Жыйында ошондой эле жер мунапысын жүргүзүү тартиби каралды. Маалыматка ылайык бүгүнкү күндө өлкө аймагы боюнча 30 000 гектар, ал эми Талас облусу боюнча 336 гектар жерге мыйзамсыз турак жайлар курулуп калган. Буга байланыштуу жерлерди трансформациялоо маселеси көтөрүлгөн. Салынган турак жайлар мыйзамдаштырылышы шарт. Ал үчүн жарандар жашаган жери боюнча айыл өкмөтүнө арыз менен кайрылуусу керек. Бакай Ата району боюнча 9 айыл өкмөтү бар. 9 айыл өкмөтүнүн жалпысынан 600-га жакын арыз түштү. Ошо мыйзамсыз курулган турак жайларды мыйзамдаштыруу жөнүндө. Бүгүнкү күндө ошол арыздардын баарын карап, тиешелүү органдарга тиешелүү корутундаларды алуу үчүн иш кагаздары жөнөтүлүп атат. Кудай буйруса, бул мунапс мыйзамы 2 жылга созулат. 2 жылдын ичинде толук ушу мыйзамсыз курулган курулуштардын бар, турак жайлардын баарын мыйзамдаштырабыз деген ниеттебиз. Жыйындын соңунда айыл өкмөт башчыларына жана жер адистерине, ошондой эле тиешелүү мекеме уюмдун жетекчилерине жергиликтүү калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, талапка ылайык иш алып баруу жагдайы белгиленди. Чолпон Сабитова, Бекжан Жумабек уулу, Урмат Догдурбек уулу, Бакай Ата району.
Аялдарды өнүктүрүү керек. Бул максатта бүгүн Талас шаарында айымдарга арналган форум өткөрүлдү. Форумда өзгөчө айыл жериндеги аялдарды ар тараптуу өнүктүрүү боюнча сунуш пикирлер айтылды. Ошондой эле шаардын жана айыл өкмөттөрүнүн бюджеттеринен аялдарды ар кандай курстарга окутуу үчүн акча бөлүү жагы сунушталды. Теманы кабарчыбыз улантат. Аялдар, маалымат жана ишмердүүлүк. Таласта өткөн бүгүнкү форум ушундай аталды. Махаббат Акмат кызы баштаган демилгечи топ бул жолу Талас жергесиндеги аялдардын потенциалын, жөндөмдүүлүгүн жогорулатууну колго алышты. Уюштуруучулар үйүндө бош отурган аялдардагы абалын талкуулап, алар үчүн атайын окутууларды өткөрүп, пайдалуу ишке үйрөтүү зарылдыгын белгилешти. Айымдардын көпчүлүгү эле азыр үйлөрдө отурушуп атат да. Мисалы Талас району жүндүн борбору деп койсок болот. Мал ушунчалык малды көп багышат, чарбачылыгы жакшы өнүккөн. Канча деген жүндөрдүн бардыгы айыл жергесинде өрттөлүп атат же жок болуп атат да. Мына ошо ар бир айым өздөрү үйлөрүндө отурушуп эле кол өнөрчүлүктү өнүктүрүп, ошол жүндү пайдаланып, иштетип, ошолордон өздөрүнө каражат табууга, кийимдерди жасоого шарт түзүп берүү да. Ошолорду окутуу, ошолорду. Канчалык көп окуса, ошончолук аялдар билимдүү болуп, менин оюмча, бир жакшы жашоодо да бир жакшы алдыга жылуу болот болуш керек деп ойлойм. Элеттик аялдарды ар тараптуу өнүктүрүү зарылчылыгын талкуу кылган форумга Талас шаарынын жана Талас районунун депутат айымдары, аялдар кеңештеринин төр айымдары, кол өнөрчүлөр, вуздар жана айрым мекеме уюмдардын жетекчилери катышты. Форумда аялдарды окутууга, өнүктүрүүгө айылдык жана шаардык бюджеттерден жылына акча бөлүштүрүү керектиги айтылды. Биз качанга чейин эле башка жактан инвесторлор келип бизге окутуп, бизге тиги кофе бректерди уюштуруп берет деп күтүп отуруп ашыбыз керек деп ойлойм да. Ар бирибиз өзүбүзгө өзү инвестиция кылып, өзүбүздүн билим деңгээлибизди өнүктүрүшүбүз керек. Анан жергиликтүү кеңештеги дагы ошол өздөрүнүн айылындагы коомчулук менен иштеп аткан моундай коомдук уюмдарга дагы көп болбосо да астан аларга бир стимул кылып, бир астан инвестиция кылып, ошол жакшы иштерди жасоосуна түрткү болот деп ойлойм да. Ошондуктан алардан да ушул телевидение аркылуу суранып кетмекмин, колдоо көрсөтүп, аялдар кеңештерине жардам берсе абдан жакшы болот эле. Биз эле бул менен иштеп аткан жокпуз эми. Мамлекет дагы ушунчалык чоң деңгээлде ушул аялдардын деңгээлин, алардын социалдык, экономикалык деңгээлин, алардын жашоосунун деңгээлин жогорулатуу боюнча көптөгөн долбоорлор, көптөгөн иштер болот. Бүгүнкү аялдардын көйгөйлөрү жана аларды чечүүгө багытталган сунуштарды форумдун катышуучулары жактырды. Аялдар кеңештеринин төр айымдары жана депутат айымдар мэриядан жана айыл өкмөттөрүнөн быйыл акча бөлүштүрүп, аялдардын көйгөйлөрүн чечүү боюнча аракеттерди көрүүнү билдиришти. Бюджет жаңы алынып атат, жага отчет бүтүп, мына жаңы алынып атат, ошого биз ошо салым кириш керекпиз. Ошого ошо каражатка бөлүш керекпиз. Көбүнчө депутаттар киришип, мындай аял кишилер. Ошого биз өзүбүздү колдосок жакшы болот. Көрүп атпайлыкпы Кыргызстан боюнча баягы өкмөт эле карап отуруп бербей, кичине айыл ичинде көп нерсе болот үйдө отуруп. Ошону өкмөткө да кичине ар ким өзүнүн бала чакасын бакканга абдан ыңгайлуу шарттарды түзүп беришебиз. Бюджетке көбүнчө эле мынтип карасак, башка оюн зоокторго, спортко көп көңүл бурулат. Эми бул жагы деле жакшы, бирок ошол эле учурда башка социалдык топтордун муктаждыктары каралбай калып атат да. Аял кишилерге да кандай бир көңүл бурулуш керек, аял кишилерге да кандай бир шарттар түзүлүш керек. Аял кишилер деле мисалы үчүн спорт менен алектенип фитнес клубдар эмне үчүн ачылбайт. Ошол эле учурда кичинекей балдарга эмне үчүн бюджеттен акча каражат бөлүнбөйт. Талас областында мисалы үчүн кризистик борбор жөнүндө айтып кетсек, зордук зомбулук маселеси да көп болуп атат. Ошол зордук зомбулук маселесине деле бюджеттен акча каражат бөлүнбөйт да, каралбайт. Форумда аялдардын жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу максатында бир катар сунуштар айтылды. Мындан тышкары айымдар үчүн ишкерликти баштоого түрткү берген долбоорлор тууралуу маалыматтар берилди. Белгилей кетсек, аялдардын өнүгүүсүнө шарт түзүү үчүн бул багыттагы жолугушуулар дагы уланмакчы. Нурсултан Курманбеков, Чыңгыз Бокошев, Талас шаары. Жердешибизге жардам берели. Манас районунун Кызыл Жылдыз айылынын тургуну Динара Султан Муратованын абалы оорлоп, тез арада бөйрөгүн алмаштырууга аргасыз болууда. Операция $20,000 Турция мамлекетинде жасалат. Акчаны чогултуп үлгүртүү үчүн бейтаптын үй бүлөсү жардам сурап кайрылышты. Динара Султан Муратова бөйрөк оорусуна чалдыгып абалы оор. Бейтап 2 күндө 100 километр жол жүрүп, Манас районунан Талас шаарына келип, гемодиализ алууга муктаж болууда.
Динара бөйрөк оорусунун акыркы стадиясы менен ооруп жатат. Ооруну бир гана операция жолу менен жеңүүгө болот. Бирок операция Турция мамлекетинде жасалгандыктан ага кетчү $20 000 каражатты тез арада чогултууга мүмкүн болбой жатат. Кызынын өмүрүн сактап калууга ата-энеси кайдыгер эмес кыргыз элинен жардам сураганга аргасыз. Кызымдын акыбалы оор болгондуктан сиздерден өтүнүп суранарым. Ушул кызыма кайдыгер карабай колдон келген жардамыңыздарды берсеңиздер дейм. Урматтуу мусулман бир туугандар, сиздерден өтүнүп суранарым. Ушул кызыма жардамыңыздарды аябаңыздар. Ушул акча чогулуп, Түрк элине барып, операция жасатып, кызымдын аяк кетишине абдан үмүтүм чоң. Чогуларда чекесинен 60 000 сомдой болуп калды. Бейтаптын саламаттыгын жакшыртуу үчүн анын бөйрөгүн алмаштыруу зарыл. Ансыз өтүшүп кеткен оорудан кутулуу болбойт дешет дарыгерлер. Бүгүнкү күндө донор табылган. Эми керектелүүчү каражатты чогултуп, Турциядагы операцияга жетишип калуу керек. Акыбалы оор болгондуктан жардам сураганга муктаж болуп жатабыз. Көз көргөн улабы канчага барына барып көрдүк. Эч кандай натыйжа болбоду. Донор табыш керек экен. Мен өзүм айласынан мен өзүм донор болуп берип атам. Анткени кызым менен экөөбүздүн каныбыз бир келип атат, баары дал келип атат. Ошондуктан мен макул болдум донор болууга. Кызым иши тургузуп, туугандардын арасын аман түтүп, ушу бактылуу жүзүн көргүм келет. Жердешибиздин өмүрүн сактап сакайып кетүүсүнө кол суналы. Жардам берүүнү каалагандар төмөнкү реквизиттерге жана эсептерге акча которуп көмөктөшсөңүздөр болот. Белгилей кетсек, Динара Манас районунун Кызыл Жылдыз айылынын тургуну, 28 жашта, 5 туугандын улуусу. Бүгүнкү күндө тез арада бөйрөгүн алмаштырууга муктаж. Эртең 24 январь күнү улуттук көкбөрү оюну боюнча район аралык көкбөрү оюну башталат. Алгачкы оюнду Кара Бура району көкбөрү федерациясы Бакайыр айылында өткөрүшөт. Бул оюнга ар бир райондон чоңдар жана жаштар командасы болуп 8 команда катышат. Алдын ала машыгуу өткүзүп атабыз, даярдык көрүп атабыз. Жаштар промо команда 2 команда машыгып атабыз. Кудай буйрса 24 күн дайын. Ушу балдарды, аттарды тандап атабыз. Колдон келишинче дайындап атабыз. Аттар балдарды тандап атабыз. Ошонун негизинде балдарды, аттарды бүгүн тактайбыз. Учурда райондордо командалар тандалып, жаштар жана чоңдор командалары машыгууларды өткөрүшүүдө. Ынтымак командасынын оюнчусу Кыргыз Республикасы спорт чебери Эржан Төлөбеков Талас району чоңдор командасынын курамына кирип, чабуулчулук милдет аткарат. 24-күнү карата райондук оюндарга бүгүн дайындык көрүп атабыз. Азыр ошо тренировка молодежьубуз жана чоңдорубуз аттандап, балдар тандап дайындыгыбыз Кудай буйрса жакшы эле. Дагы будан да жакшы кылганга аракет кылып атабыз. Айтыр азыр эми могул жерден чечилет го, кайсы бала тандалып. Бул эми бизге көнүмүш болуп калбады. Жылда өтүп туруп атыр да бул оюн эми. Бардык эле жери азыр аябай жакшы дайындыкта болуп атат. Соцсеттеринен көрүп атабыз, алар дагы дайынданышып, жактан аттарды алып келип атат, аттарын дайынданышып атат. 4 район тең эле мыкты эле дайынданып атат го дейм бул күнгө. Талас район курама командасынын жетекчилери көкбөрүчүлөрдү жана аттарды тандап, машыгууларды өткөрүшүүдө. Чабуулга, коргонууга жана бири-бириге турган аттар тандалып, район аралык оюндарга катышууга укук алышты. Талас район жаштардын атынан чабуулчу. Командалардын баары күчтүү. Аттын аты Ракш. Эртең Кара Бура районунда элдин бүйрөгүн кызыткан көкбөрү оюну боюнча кызыктуу таймаш өткөрүүлөрү күтүлүүдө. Орозбек Бейшебаев, Дина Акматова, Талас облусу. Талас облустук телерадио компаниясы тарабынан даярдалган жаңылыктар топтому ушуну менен соңуна чыкты. Бул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жайгаштырылды. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүлдүү улансын.